Аида С сандагы сабактарына даярдануу үчүн өз убактысын эсептөөдү. Ал тапшырмаларын аткаруу үчүн жумасына ар бир сабакка 2,2 саат бөлө алат. Ал эми кошумча окуу жана толуктоолор үчүн жалпысынан 6,1 саат убактысын бөлө алат. Аида бир жумада тапшырмаларын жана кошумча окуусун толуктоого 19 саат убактысын бөлсө, төмөндөгү теңдемелердин кайсынысы Аиданын убактысын бөлүштүрүүсүн так көрсөтө алат? Алгач, видеону токтотуп туруп, бул маселенин жообун өз алдынча эсептеп көргүлү. Андан кийин биргеликте эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. Аида 19 саат убактысын тапшырмаларын аткарууга жана кошумча окуусуна бөлөт. Демек, 19 саатты ал тапшырмаларга жана кошумча окуусуна бөлөт. Ал эми Аида ушул 19 сааттын ичинен тапшырмаларын аткаруу үчүн 2,1 саат убактысын бөлөт. Демек, анда биз 19 барабар 2,1 деп жазып алабыз. 2,1 бул тапшырмаларын аткарууга бөлгөн убактысы. Бирок тапшырмаларынын саны С сандагы сабактары деп жатат. Демек, С сандагы сабактардын баарынын тапшырмаларына ал 2,1 саат убактысын бөлөт. Демек, биз 2,1 С деп жазып алабыз. Жана ага кошуп алуу керек 6,1. Себеби ал 6,1 кошумча окуу жана толуктоолор үчүн ажыратылган убакыт. Кошумча окуу жана толуктоолор үчүн Аида 6,1 саат убактысын бөлөт. Анда Аида кошумча окуусун толуктоого жана тапшырмаларын аткарууга жалпысынан 19 саат убакыт бөлсө, анда булардын суммасы бизге 19 санын берүүсү керек. Бул жерден жооптордон карап көрөбүз. 2,1 С кемитүү 6,1. Бул жерде кемитүү деп берилип калган. Бул сандардын суммасы бизге 19 саатты бериш керек. Демек, бул жооп туура эмес. Кийинки жоопту карап көрөбүз. 2,1 С кошу 6,1 барабар 19. Бизде да бул жерде 2,1 С кошу 6,1 ал барабар 19-га. Демек, экинчи жооп бул туура жооп. Бул жерде барабардыктын оң жагы менен сол жагы гана орун алмаштырып калган. Ал эми кийинки жоопторду карап көрөлү. 6,1 С. Бул жерде 6,1 бул негизинен кошумча окуусун толуктоого ажыратылган убакыт. Ал эми С сабактарынын саны. Демек, бул жерде биз бул экөөнү бириктире албайбыз. Демек, бул жооп ката. Кийинки жоопто дагы 6,1 С деп берилип калган. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Биз туура жоопту тандап алдык.